үйгө алып келген коноктун конфеттерин бекитип жесек болмок да деген ой келет да кээде. Атам менен апам көрбөгөн учурда же башка бөлмөгө алып кирип алып ачып жесек болмок да. Атам менен апам көрбөйт да аны. А бирок атамдын сөзү үйдө закон болчу да. Ушундай неме менен тарбияландырбыз да. Муну апам үйрөткөн да. Эң акыркы немени чечимди атам чыгарат болчу. Атаңар эмне десе ошол болот дейт эле апам. Атам айтты, жебегиле деди, болду. Ал адал болсо деле биз үчүн арам болот эле да. Ошондой нерсе менен чоңойгондуктан жада калса башка бөлмөгө кирип бекинип жеген да акылга келбептир да. Анан совесть деген бар да. Ошол ыйманды атам менен апам көрбөсө дагы кийин мен Куран жаттабай калам да, кийин мен намаз үйрөнө албай калам да деген түшүнүктү атам менен апам кичинекей кезибизден эле мээбизге куюп койгонуна аябай ыраазымын да азыр. Конечно. Кээде байкы өзүмдүн балдары таттуу жегиз келип калат, телевизор көргүс келип калат. Анан айта берем да, мен дагы балдарымды апам менен атам тарбиялагандай тарбиялайм десем, атам күлө берет да. Жок, аны тарбиялай албайсыңар азыр депчи.